ага 1 секунддук мүмкүнчүлүк болду эле. Ошол Самат улакты жерден эңип кетти. Азыр болсо Тайгазандын жанында мына кош колдоп улакты салганга аракет көрүлүп атат. Бүгүнкү оюн күнүндөгү алгачкы биз салымды ушул жерден көрүп калышыбыз. Чабандестер биринчи кезекте атаандашын жолун тосот. Мына бир оюнчуга мүмкүнчүлүк калтырды эле. Эңип кетти. Улардын оюнчулары сапаттуу коргонууну ишке ашырып аткан болчу. Урматтуу көкбөрү сүйүүчүлөрү, улар жана ысык ата командаларынын ортосунда мына көрдүңүздөрбү кандай сон сурулуп келди. Караңыздарчы, ат колдуклуу да. Мына улак Тайгазанда Бакут Алайбек уулу, албетте ким демек алгачкы салымды ишке ашырат деп суроо салып аткан болсок, дал ушул тажрыйбалуу Бакут болот. Азыр болсо мына ошентип 3-чү таймды баштадык. Чындыгында фаворит. Азыр аттын башын сонун буруп чыкты эле. Мына эми тоскоолдук кылган эч ким жок. Кана жетишеби? Салып кетти улакты Тайгазанга. Салып кетти. Ушундай өзгөчө орун алууда азыр чабуулда Азат Карбаев баратат. Улакты өңөрүп мына Тайгазанга жакындап келди жана жандап бара жатып улакты салам деп аны түшүрө алган жок. Мен өзүнүн сөзүн айтат. Канчалык деңгээлде ишенимдүү айтат. Мына старт берилди. Жебедей сызып жөнөдү. Карасаңыздар, өтө ишенимдүү артыкчылык менен келе жатат. Келип Тайгазанга токтогонго жетишет жана улакты салганга да жетишти. Мына ошентип алдыга ысык ата. Мына старт берилди. Аралыкта артыкчылык өтө сонун. Болгону Тайгазанга барып ат токтоп берсе, Тайгазанды жандап өтүп бара жаткандай, жок токтоду жана эсеп мына бар. Албетте салым. Мына азыр болсо бул жерде жогорку ылдамдык менен Аскат Алайбеков бара жатат, бирок Бугаттиге жетип келгендей учур бар жана бул жерден жаңылды. Уулу шанс деген бирге минген шанс деген аргымак менен мына ошентип жөнөдү. Бакыт Курман уулу бул дагы жакшы сонун ылдамдык менен бара жатат. Улак Тайгазанга келип токтоп берди. Ох, караңыздарчы. Мынакей ошентип азыр коргонуу Тайгазандын артына мына ошондо Бакыт Курман уулу жайгашкан. Азыр мына жебедей сызып баратат, шамал менен жарышып. Ой, караңыздарчы, баскетболдогудой эле улакты салчудай. Жана улак Тайгазанда. Мына убакыт берилди. Тагыраагы старт берилди. Жакшы ылдамдык менен эки аргымактагы өтө жакшы ылдамдык менен бара жатат. Улакты салып кеткен кезде түз Тайгазанга келип токтоду жана ой, кандай сонун. Өтө ишенимдүү. Нейтралдуу көрөрмандар үчүн бул өзгөчө. Мына азыр старт берилди, камчыны оозго тиштеди жана бул жерде атаандаш жетип келип мына Тайгазандан буруп кетти. Көрдүңүздөрбү? Бири ошондо орун алган эле. Азыр болсо мына старт берилди жана улар азыр чабуулда бара жатат. Ал эми коргонууда ысык атанын оюнчусу жок. Ушунда азыр улак менен мына старт берилди. Бакыт Жолдош уулу ишенимдүү баратат. Аттын башына бир аз буруп жайлатып туруп Тайгазанга келди дагы. Мына улак Тайгазанда